Эми нун тамгасы. Бул жерде дагы нун тамгасыга көңүл буруш керек жазылуусуга. Нун сөздүн башында өзүнүн кийинки тамга менен байланышып кетет. Сөздүн ортосунда эки жакка карап байланышат дагы, мындай болуп жазылып калат. Сөздүн аягында ушундай жазылат. Эми бул үчөөсү тең нун тамгасы. Эми максат сөздүн арасына киргенде биз тааныбай калбашыбыз керек да. Кайсы тамга эле деп нун тамгасы. Ушундай эле болуп туруп, үстүндө бир точка турган болсо нун деп түшүнө беребиз. Нун тамгасынын аракетке келүүсү эми на, ни, ну болуп аракетке келет. На, ни, ну. Фатхалуу болгондо на, касралуу ни, доммалуу болгондо ну деп айтылат. Ан сүкүндүү болуп нун, ан болуп окулат. Ин, зин, за тамгасы и анын, зин. Ман, бул мим тамгасы, ман. Мин. Нам, бул нунда үстүндөгү точкасы менен эмес кошулуп калыптыр. Нам. Анта. Нимта. Антум. Нимтум. Назиру. Назину. Амарна. Умирна. Марар. Сүкүндүрана. Мурирна. Амрорна. Ра тамгасы бар го. Бул жоон тамгаларга мындай фатхалуу болгондо жоон окулган себептүү ошону ра деп а менен оонун ортосунда жоон кылып окулат. Ро дагы эмес, ра дагы эмес, ра деп жоон окулуш керек. Бисмилла, кийинки тамга я тамгасы. Я тамгасы сөздүн башында, сөздүн ортосунда, аягында сөздүн. Аракетке келгенде я, и, ю болуп окулат. Ай сүкүндүү болгон учурда мына ай. Айму. Зайту. Майту. Сүкүндүү болгондо май болуп окулат. Майту. Ра бул эми алиф сүкүндүү. Ра болуп токтоп кала берет. Ра-ю. Рамю. Яман. Марьям. Майзар. Майман. Айман. Амрайни. Зайтайни. Аймайни. Майтайни.